Көпчүлүк үй бүлөлөрдө үй жаныбарлары бар. Үй жаныбарларына ушул мышык, анан кийин короодо жүргөн иттер болот. Үйдөгү балдар жан жаныбарлар менен аралашып чоңойсо, аларда гумандуулук сезим пайда болуп, жакшы тарбияда болот да балдар. Үйдө жүргөн жаныбарлар үйдөгү адамдар үчүн коопсуз болуш керек да. Булар болсо эхингококтун, лямбылянкы, аскарида жана ошого окшогон бир топ оорулардын алып жүрүүчүлөрү болуп туруп эсептелинет да. Коопсуз болуш үчүн прививка өтүш керек. Экинчиден болсо аскарида, лямбылярга каршы таблеткаларын убакыт саат менен берип туруш керек. Андан тышкары бул болсо өзүнө подружка издеши мүмкүн. Мына ошон үчүн ошондой мүмкүнчүлүктөн ажыратыш керек буну. Жаныбарларды коргогондор айтышы мүмкүн, бул туура эмес деп атат, бирок бул айласыз иш. Мисалы биздин Муся стерилизация кылынган, ошон үчүн бөлөк мышыктар менен карым катнашта болгонду деле каалабайт. Андан тышкары булар өзүнүн гана тамагы менен тамактаныш керек. Адамдардын жеген оокаттарына бул өзү суктанбаш керек. Андан башка дагы мунун өзүнүн атайын бара турган жери болуш керек. Ал жери болсо атайын бар ошондой наполнителдер толтуруп коюш керек. Мышык багам десеңиздер, буну коопсуз кылып туруп багышыңыздар керек.